Сооронбай Шарипович, сизди чарбаны, өндүрүштү жакшы билген жетекчи катары, мен бул жакта оң жактамын Сооронбай Шарипович. Жакшы билген жетекчи катары билем, жогоруда депутаттар, коллегалар айтып кетти, премьер-министрлер тез-тез алмаштырат деп. Мен каалайт элем, ушул Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын конституциялык мөөнөтү аягына чыкканга чейин премьер-министр болуп иштеңиз. Ийгиликтерди каалайм. Учурдан пайдаланып, бир-эки ойлорум айткым келет. Мынандай сунушта кандай дейсиздер, министрлер дагы жетекчилер отурат. Эртең менен чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер план түзсө, ошо бир күн, ошо күнүмдүк аткара турган жумуш боюнча кечинде жетекчиге отчет берсе. Мен буну менен эмнени айткым келет? Бардыгыбыз билебиз. Ар бир бөлүмдө же башкармалыкта фактически иштей турган бир-экиле кызматкер бар. Ошолорго нагрузка берилет, ошолор каттарды даярдайт, ошолор чуркайт, жумушты жасайт. Кээ-биркилери, мен бүт министрликтерди айткым келбейт. Кээ-бирки кызматкерлер эртеден кечке компьютер ойноп келип кетет. Эгерде ошол планды биз киргизип койсок, мына урматтуу министрлер, эртең менен план түзсүн, кечинде отчет берсин. Эмне жумуш жасады? Мисалы, депутатка жооп бердим, же мына катты даярдадым. Ошондо эле билинип калат адам кандай жумуш. Мен КПД жагына көңүл бургум келет, жетекчилерди. Анан ошол эле учурда кээ-бирки министрликтерде бөлүм башчылары же башкармалык башчылары министрлерди тоготпойт. Андай практиканы токтотуш керек. Анын артынан поддержка болсо, ал андай болбойт. Ушул жагына көңүл буруп коюңуз. Анан мына депутат 10 секунд кош бериңиз. Сураныч жетекчилерден депутаттардын запросуна кээ-бирки учурда министр эмес, зам министр эмес, даже начальник управления эмес. Мындай черточка коюп, кол коюп жиберишет да. Бул мындай мамиле.